кекчилдик, хасад бул көрө албастык, кек сактоо, гил да бул кек сактоо адам баласынын өзүн гана түгөтөт. Адам баласынын өзүн гана түгөтөт. Мисалы мен бирөө кек сактасам, ал түгөнбөйт, мен өзүм түгөнөм. Эме элестет. Кек сактоо ал эмне сыяктуу десе, ал от сыяктуу. Отунду жеп жок кылат. Кек сактооң ушул кек сактооңдун өзү сени түгөтөт, оору кылат. Ислам алымдары айтып атпайбы? Ушул көрө албастык, кызганыч, кек сактоо, ичинде ушул баягы душмандык кылып көрө албастыктын өзү рак клеткаларын козгоого эң негизги себептердин бири деп айтып атышат. Субханалла, карабайсызбы? Андыктан ошол кек сактоодон дароо эле кантип кутуласыз? Айтайынбы? Афаллаху амма салаф. Аллахка койдум. Аллахка койдум. Сизге бирөө жамандык кылды, мага деле жамандык кылгандар бар. Инсан ар кандай ар жерде мага деле жаман сөз сүйлөгөндөр бар. Мага деле жамандык кылгандар бар. Артымдан жамандагандар бар. Мен айттым. Баарын огуз эле. Мени аркамдан жамандагандардын баарын мен кечирдим. Аллахым, сен де кечиргин деп айткам. Мен кутулдум. Мен эмнеге сүйүнөм? Аркамдан акарат кылып жамандагандардын баарына мен өз ыраатчылыгымды билдирем. Аларга күнүгө ыраатчылык билдирип турушум керек эле, бирок менде мындай мүмкүнчүлүк болбой атат. Мен аркамдан жамандагандардын баарына ыраазымын. Анткени мен жасабаган ибадаттарды жасап соопторун мага берип атат да. Мен аркамдан жамандадыбы, анын кабыл болгон намаз, орозо, зекет, хаж, умра жана башка ибадаттардын баарын сонун заматта менин эсебиме түшүп калат. Заматта менин эсебиме түшүп калат. Жыйынтыгында мен эң мыкты, эң бай соопчу, жатын эң бай инсан болуп Алланын алдында кыяматта тирилем. Ошондон бирөөгө кек сактабаң. Кек сактооңуз менен окуган намазыңыз өткөрүп берип атасыз.